Саламатсыңарбы окуучулар? Кутмандык күнүңөр менен баарыңарга ден соолук каалайм. Бүгүнкү күнгө болгон онлайн сабак 5-классынын окуучуларына дене тарбиясы сабагы. Номер 22 Салижан Шарипов атындагы мектеп гимназиясы. Сабак өтүүчү дене тарбия мугалими Улукбек Исмаил уулу. Эң алгач дене көнүгүү жасап алабыз. Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүү. Эң алгач баштын көнүгүүсүнөн баштайбыз. Башта алдыга, артка, оңго, солго. Андан кийин көнүгүү ийин, далыны алдыга айландырабыз. Андан соң артка айландырабыз. Бир канча ирет айландырабыз. Кийинки колдун көнүгүүсү. Колду алдыга сунабыз. Андан соң айландырабыз. Алдыга 4 жолу, артка 4 жолу. Бир канча ирет жасасак болот. Ушул эле колдун көнүгүүсү. Колду ийинге алабыз. Алдыга 4 жолу, артка 4 жолу айландырабыз. Белдин көнүгүүсү. Колду белге алабыз. Оң жака 2 жолу, сол жака 2 жолу ийилебиз. Кол белде. Оң жактан баштап белди айландырабыз. Бул көнүгүүнү эртең менен сабактын башталышында жасасак жакшы болот. Андан кийинки көнүгүү буттун көнүгүүсү. Тизени жогору көтөрүп, сырткарыга айландырабыз. Көрүп турганыңардай эле ушул эле көнүгүүнү кайрадан сол бутка. Ошол бир канча көнүгүүлөрүбүз бар. Биздин сабак менен бирге болуңуз. Дагы көнүгүүлөрдү кийинки сабактарда көрсөтөбүз. 4-черекке болгон сабактын баштапкы эң алгачкы темасы футбол оюнун үйрөнүү. Футбол англис тилинен которгондо фут, бал, топ. Оюндун куралы болгон топко кол тийгизбей, башка мүчөлөр менен аны каршылаштын дарбазасына киргизүүдөгү гол эсебинде атаандаштардын алдында турууда. Жеңишке жетүү командалык спорттун түрү. 1863-жылы октябрда Лондон шаарында бул оюнду сүйүүчүлөрдүн бирикмеси түзүлгөн. Азыркы футболдун тарыхы ушундай башталган. Оюндун максаты атаандаштын дарбазасына топту киргизүү. Оюндун эрежелери. Футбол коллективдүү оюн. Ар бир командада 11 оюнчу болот. Ал эми кичи футболдо 5 оюнчу болот. Футбол кийинүү эрежелери. Футболдо кийинүү эрежелери. Футболчулар футболка, шорта, кедра жана бутс, атайын тиш тамандуу бут кийим кийип ойношот. Урматтуу окуучулар, оюндун убактысы. Оюн 90 мүнөткө созулуп, 45 мүнөттөн 2 таймга бөлүнөт, 2 бөлүккө. Алардын ортосунда 10-15 мүнөт дем алыш болот. Оюндун убактысы 13 жашка чейинки футболчулар үчүн 30 мүнөт. Ал эми 13 жаштан 15 жаштагылар үчүн 40 мүнөт. Футбол аянтчасынын өлчөмү, размери деп койсок болот. Узундугу 90-го 120, турасы 45-ке 90. Ошондой эле кичи футболдун узундугу 40 метр, турасы 20 метр.
Bul kiçi futbolda jaş sportçular köbürök ayanchada oynashot. Darvazasынан башка oyuncuga kol menen ойного уруксат берген эмес. Атаңдашын тээп чалууга, колу менен түртүп же кармап алууга жол берилбейт. Эрежелер бузулса, штрафтык топ тебүү берилет. Эгерде дарбазасын коргоп жаткан оюнчу штрафтык аянчада эрежени бузса, 11 метрден штрафтык топ тебүү пенальти берилет. Эрежени бузгандыгы үчүн оюнчуга судья тарабынан эскертүү берилип же оюн талаасынан чыгарып жиберилиши да мүмкүн. Penalti. Ayıp topun тебүү. Дарбазага топту тебүү. Futbol тобунун салмагы 350 граммдан 450 граммга чейин. 1891-жылы футбол эрежелери боюнча ирландиялык эксперт Джон пенальти айып аянтчасында оюнчу топту колу менен кармаса же одуну ойносо 11 метрлик айып тобун тебүү эрежесин киргизүү керектигин сунуштаган. Мындай сунуш алгач Ирландиянын футбол лигасында колдонулган. Азыр кандай айып тобун тебүү бардык жерде Джон пенальтинин ысымын пенальти деп аталат. Futbolcu баарынан мурда чалыкпас болушу керек. Oyun mezgilinde ар бир oyuncu 15 чакырымга чейин аралыкты чуркап өтүшү мүмкүн. Урматтуу окуучулар, төмөнкү видеону көрүүнү сунуштайм. Сиздер оюнга чейин топту буттун оң жагы менен ички оң жагы менен, андан кийинки сырт жагы менен тоскоолуктардан алып өтүү. Бул тоскоолуктардан алып өтүү атаңдашы менен алдашып жаткан учурда кездешет. Ал эми бул аянчадан топ чыгып кеткен учурда шеригине ашыруу аут. Ал эми бул учур болсо ачык турган дарбазага топту түз тебүү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.